Жалал Абад шаарынын жана Сузак районунун аймагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, коомдук коопсуздукту сактоого, ошону менен бирге жарандарга сынык мамиле кылууну, мыйзамдуулукту сактоону буйрук кылам. Быйыл эгемендүүлүк күнүнө карата негизги майрам Жалал Абадда өтөрү маалым. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышат жана 50 миңден ашуун коноктор келүүсү күтүлүүдө. Буга карата Ички иштер министрликтен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы алдын ала даярдык иштерин башташкан. Жалал Абад шаарында жана Сузак районунда жол кыймылынын коопсуздугун сактоо боюнча тынымсыз рейдтер өткөрүлүүдө. 31 августка арнала турган гала концерт учуруна жалпысынан биздин болжол боюнча 50 миңден ашык киши келген тат. 50 миңден ашык киши келгенде жок эле дегенде шаардын аймагына 5 миң 6 миң автотранспорт каражаты кириши күтүлүүдө. Ошол себептен биз азыр фильтрационный постторду коюп, шаардын киребештеринин баарынан элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Коомдук транспорт менен келген айдоочуларды жана ошо жүргүнчүлөрдү коомдук транспорт менен аянтчага жеткирип, кайра ордуна жеткирип койгонго шарттарды түзгөнгө аракеттенип атабыз. Бүгүнкү иш-чара биздин башкы башкармалыктан атайын пресс-служба кызматы келген, бизге көмөк көрсөтүп, тажрыйба менен бөлүшүп, кандай иш алып барышты элдерге түшүндүрмө иштери жүргүзүү боюнча жардам берип атышат. Ошонун алкагында бүгүн Жалал Абад шаарынын жана Сузак районунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөлөрүнүн кызматкерлерин чогулттук. Азыр бияктан кароо жүргүзүп, багыттарын коюп, ишке чыгарып атабыз. Рейдтеги иш-чаралар түзүлгөн графиктин негизинде 31 августка чейин үзгүлтүксүз уланат. Эгемендүүлүк күнү коомдук коопсуздукту, жол эрежелерин сактоо максатында сырттан жеке унааларды айдап кирүүгө чектөө киргизилет. Айрым жолдор бекилип, атайын блокпосттор коюлат. Ал эми шаар ичинде коомдук транспорттор уюштурулуп, конокторду белгиленген аймактарга жеткирип туруу каралган. 31 августка арналган мараке учурунда транспорт каражаттарынын зарылчылыгы жок болсо айдабай, иш-чараны көрүүгө, гала концертти көрүүгө келген учурларда коомдук транспорттарды биз азыр колдонобуз. Жалал Абад шаарынын 8 кире беришинде коомдук транспорт автобустарды коебуз. Келген жарандарды барам деген жерине автобус менен алып барып, кайра өзүнүн транспорт каражатын токтотуп кеткен жарга чейин жеткирип койгонго шарттарды түзүп атабыз. Анда ошону менен эле бирге жаңы ачылган мэриянын жана областтык администрациянын аймагында өтө турган гала концерт учурунда Жалал Абад шаарынын ошо аянтчанын тегерегичесинде атайын белгиленген автоунааларды токтотуш жайлар болот. Ошол автоунааларды токтотуш жайга автоунаалар рети менен токтотуп, айдоочуларды жана келген конокторду гала концерт катышып, көрүп кеткенге чейин коопсуздугун анан баягы сакталышына биз толугу менен даярдык көрүп атабыз. Негизги максат эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан майрамдык иш-чараларды тынч, эч кандай кырсыксыз өткөрүү болуп саналат. Бул күнү Ички иштер министрликтен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат жана жол кыймылынын катышуучуларына жол эрежесин сактоо талап кылынат. Шаардан келдик, Бишкекте башкы башкармалыктын кызматкерлери болобуз. Мына пресс-турда эгемендүүлүк күнү быйыл Жалал Абад областында өткөрүлгөн чоң байрамдык иш-чаралар болот. Ошол себептен айдоочуларга, жалпы коопсуздукка, жөө жүргүнчүлөргө түшүндүрүү, эскертүү иш-чараларын жүргүзүп атабыз. Байрамдык иш-чаралар учурунда коомдук коопсуздукту сактайлы биргеликте. Ошол учурда коомдук коопсуздукту жана жол кырсыктарынын алдын алуу максатында кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте кызматтарды алып барат. Азырда мына жетекчиликтин тапшырмасына ылайык башкы башкармалыктын кызматкерлери Жалал Абад облусунун аймагына келип, эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Ушул айдоочуларга дагы эскертип, жеткирип айтып жатабыз. Унааларды көрсөтүлгөн туура эмес жерлерге койбоңуздар. Катуу ылдамдыктар менен айдабаңыздар, каршы тилкелерге чыкпаңыздар. Майыр кызматкерлердин айткан талаптарына баш ийиңиздер деп. Байрамдык иш-чара учурунда Ички иштер министрлигинин башка бөлүмдөрүнөн, башка түзүмдөрүнөн дагы кызматкерлер тартылат. Ошондой эле коомдук коопсуздукту камсыздаган биздин кызматкерлер ошондой эле башка аймактардан, башка региондордон дагы жол тескөөчүлөрү толугу менен тартылышат.
Бейле кетсек, мамлекет башчы Садыр Жапаров түптөгөн салтка ылайык эгемендүүлүк күнүн майрамдоо аймактарды өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү максатында өлкөнүн ар кайсы облус борборлорунда өткөрүлүүдө. Ага ылайык быйыл Жалал Абад аймагы тандалып алынган. Облуста эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына карата 34 жаңы социалдык жана өнөр жай объектилерин ачуу пландалууда. Байрамдык программада эл аралык маданий иш-чаралар, улуттук тамак аштын бет ачары жана көргөзмөлөр камтылган. Түрк дүйнөсү жана башка өлкөлөрдөн да коноктордун катышуусу күтүлүүдө. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.